Тамеки тарткан күйөөлөрдүн айымдарды ооруп калышы мүмкүнбү? Айымдар да ооруйт, балдары да ооруйт. Балдар да 100% тамеки чегет. Атасы чеккен балдары, атасы чексечи, ушул үйлөөсүнөн чексе, балдары практически 90% чегет да анда. Себеп? Бул норма болуп калат да. Мисалы ошол жигит эметкен, анда оңой кирип кетет да андай нерсе. Атасынын волясы жок да. Бул тамеки чеккендер волясы жок кишилер негизи. Таарынбасын, бирок деген эрки жок кишилер да. То есть чекпей койгон оңой эле да. Бирок эрки жетпейт да. Бир расслабление келет да, өзүлөрү башка жол менен жанагы расслабление кандай болот кыргызча? Эргит мындай жеңилдей албайт да. Анан ошо тамеки чеккенден жеңилдеп, анан ошон үчүн ишти алышпайт да. Анан уже чегип алгандан көнүп калгандан кийин жана ломкаларын жеңе алышпайт. Эрки жоктор да. Анда эрки жок ата, эрки жок балдарды тарбиялайт. Албетте мындай чекпегендер бузулуп кетиши мүмкүн, бирок скорее всего балдары тамеки чегет да. Ушул мындай